Айнура, сен аял менен эркекке акыл айтарда эки жакка тең калыс кеңеш берип жүрсөң деп эркектерге жагын кыла деп аялдарды ылдыйлата бербей. Океана деген айым жазыптыр. Океана, сиз өсө элексиз. Сиздин ичиңизде кичинекей тарынча кыз жашайт. Ошон үчүн сиз эч качан эркек менен бактылуу боло албайсыз. Почему? Потому что пока ошол кичинекей кызды өстүрмөйүнчө сиз эркекти түшүнбөйсүз. Эгерде менин курстарыма келсеңиз, эркектин психологиясын түшүнмөксүз. Эркектин психологиясына критиканы эч качан айтпаш керек. Критиканы айтса да туура айтыш керек. Критиканы айтаарынасында эркек критиканы кабыл албайт, да? Айтаарынасына курсагын тойгузуп, массаж жасап, жылуу жумшак жерге отургузуп, мисалы бирдеме айтам, только сен нормальный реакция бер, бул критика эмес деп туруп акырын алыстан мактап келип анан жеткизиш керек. Анан критика бүткөндөн кийин мына болду, мен сени тарынтайм деген жокмун, сен только жаман ойлобо деп туруп анан жоюш керек. Бирок кечинде эркектик жагы силерге турбай калат. Ошондой да. Анан эч кимге айтпаса деле, силерге деле унчукпаса деле ичинен таарынып жүрө берет. Самое главное, эркектик мүчөсү мурдагыдай иштебей калат. Ошондой бир раз психологияны түшүнсөңөр, менин сөзүмдү түшүнмөксүз. Менин сөзүмдү түшүнбөсөңөр, буну бала бакчадай эркекке тартып атат, аялга тартып атат десеңер, анда дагы окушуңуз керек. Деңгээлиңиз өтө төмөн. Окуңуз, үйрөнүңүз. Жашоо жеп жеңил. Эркектин психологиясын түшүнүш керек, аял өзүн түшүнүш керек. Болду, анан мамилени түзө алат. Курстарыма келиңиз.